Баалуулук деген эмне, тагдыр деген программабызда жакшы үйрөнсө билүү да эң чоң баалуулук экендигин айтып келе жатабыз. Бүгүн биз ошол жакшы үрөн сепкен адамдар жана жакшы үрөндөр өзгөрткөн тагдырлар тууралуу уктуруубузду улантмакчыбыз. Жакшы үрөндөрдү себүү дегенде биз ар тараптуу түшүнүп, ар тараптуу элестете алабыз. Ар кандай үрөн сөзсүз түрдө өнүп чыгат да канча эсе көптөгөн түшүмдөрдү алып келет. Эң маанилүүсү, ошол сепкен үрөндөрүбүз жакшы үрөндөрбү же кандай? Байкап көрүп сергек болгонубуз абзел. Эмесе себилген жакшы үрөн же эр азаматтын тагдырын өзгөрткөн 50 сом деп атап койгон уктуруубузду азыркы ушул биздин күндөрдө, ушул кылымда, ушул эле Кыргызстанда болгондо да Бишкектин жака белинде болуп өткөн бир окуя тууралуу уктуруубузду назарыңыздарга сунуш кылабыз. Бул каарман башкача айтканда элден айырмаланып, кыйналып, басынып, кор болуп, адашып турган жаш жигитке ойлонбой туруп, элден башкача мамиле жасаган каарман Саяк Адылдын айтып бергендери боюнча жазылып алынды. Анда эмесе, урматтуу угармандар, 100% чындыктан турган бул окуяга назар салыңыздар. Кыштын кырчылдаган суук күндөрүнүн бири. Аламөдөн базарынын жанынан айылдарга кетчү маршрутканын жанына басып бараткан Саяк аттуу каймана аты бар улакчы маршруттан улам түшүп калып жаткан 30га чыга элек жаш жигитке көз чаптырды. Жакшылап байкап караса, ал өзү түшпөй эле аны түртүп салып жатышыптыр. Бир маалда айдоочу: "Аракка кандай акча табасың? Жол киреге таппайсың, түшүп калгын" деп жаалданып түртүп чыгарып салат. Тиги бечара маршруткага түшүп жаткандардын баардыгынан: "Эжеке, байке, 30 сом эле бере тургулачы, үйгө эптеп жетип алайын" деп жаш балача колун сунуп, жалооруй жалдырап суранып турат. Колуна 2 баштык толтуруп келе жаткан аял: "О, куутумшук, шүмшүк эле болдуң го. Бербейм, аракка тапкан жолго да тапкының. Акчаң жок болсо сандалбай үйүңдө жатпайсыңбы? Сасыганыңан сенин жаныңа ким отургусу келсин" деп албуттанды. Бирөөнү күтүп туруп 5 мүнөттүк убакытта ушунча жүрөк ооруткан окуяга туш болгонуна жүрөгү кысылып, маршрутка жөнөйүн деп калганын сезип, айылга бара турган каттамдын акыркысы экенин байкап, Саяк Адыл басып келип тиги жигитке 50 сом сунуп: "Ме, бир тууган, үйүңө жетип ал" дейт. 50 сомду мыкчый кармап көзүнүн тегерегинде айлана түшкөн жашын жаш балача сүртүп "Рахмат, рахмат" деген боюнча Адылды бек кучактап: "Бир тууган, мен сага бир саунак карызмын" дейт жаш жигит. Ар жагында эч нерсеси жок болсо да ыраазы кылгысы келгенин көргөн Адыл: "Бир тууган, сен да бир күнү адам болосуң. Кудайга аманат, үйүңө жетип ал" деп көзүн ымдап ага тик карады. Ал маршруткага түшүп кетти. Ал окуянын өткөнүнө көп эле мезгил болгон. Токмок базарына алып барган уй торпокторун сатып, Саяк Адыл четтеп басып жүрсө, бир жигит келип саламдашат. Тааныбай карап калат аны. "Байке, сиз мени тааныбайсыз, бирок мен сизди жакшы тааныйм. Сиз улакчы Саяк Адылсыз да, туурабы?" "Туура, ооба." "Жүрүңүз, мен сиз менен бир жакшы жерде тамактанып сүйлөшүшүм керек" дейт Адылды колтуктай басып. "Жок иничек, менин жумушум бар. Анан сен жүр десең эле кете беремби" дейт Адыл күлүмсүрөй. "Байке, мага каршылык көрсөтпөңүзчү, суранам. Экөөбүз жакшы жерге отурушубуз керек" дейт көшөрө колтуктаган жигит. "Жок, мал базардан кийин кантип жакшы жерге отурабыз. Анан калса мен мал тартып келген машинага эле түшүп келген болчумун. Алар менен чогуу кетип калышым керек. Чалып айтып коюңуз аларга, өзүм жеткирип коем сизди, байке" дейт жигит жалоорugансып. Макул болуп, экөө тамак ичкен жерге барып отурганда тиги жигит минтип сөз баштайт. "Мага таң калып карап жатасыз, ага. Сиз үчүн ал күн жөнөкөй күндөрдүн бири болгондур. Бирок мен үчүн ал күн өмүргө кайра жаралып, кайра адам болгон күнүм.
Эсиңизде барбы, мас жигитти маршруткага салбай түрткүлөп жатышканда, ме жигит, үйүңө жетип ал, сен да толосуң, болосуң деп узаткан элеңиз бир кезде. Ошол жигит, ошол менмин. Башын кыйшайта маңдайындагы жигитти кечке карап ойлонуп калган Адылды баланын сөзү эсине келтирди. Мен бир үйдүн эрке баласы, зарлап жүрүп күткөн Зарылбеги болом. Ошо күнгө чейин ата-энемдин колунда барын түбүнө түшүрүп сатып, ичип, кайсы күнү экенин билбейм, ата-энемдин жалгыз торпогун талашып, бербей коюшканда үйдөн чыгып кеткем. Шаарга суранып, жалбарып жатып, маршруткага түшүп келе бергем. Шаарда канча тентип жүргөнүмдү билбейм. Кайра кантип кеткенимди өзүңүз көрдүңүз да. Маршруткада кетип баратып, арткы орундукка отуруп алып ыйладым. Эч кимдин мени менен иши деле болгон жок. Баягы мас болуп ыйлап жатат да дешти. Мен ызаман адам катарынан кетип, күлгүндөй жаш курагымда мусаапыр болуп калган абалыма кейип ыйладым. Бейтааныш адам мага атам айтып жүргөн «сен да бир күнү адам болосуң» деген сөздү айтканы жүрөгүмдү эзип, арданып да, ызаланып да, өкүнүп да, айтоор жан дүйнөм онтоп ыйладым. Үйгө келип ата-энемди кучактап дагы ыйладым. Эртеси туруп кете албадым. Чуркап барып ичким келди. Бирок чыдадым, калчылдадым. Нечен ирет туруп барып ичип алгым келди. Карып калган ата-энемди көрүп кайра жаттым. Үй бүлөмдөн кабар албаганыма канча болгон. Көз алдыма мурунку жай турмушум, айдап жүргөн машинам элестеп, кайра шалдырап келип жатып калам. Бирок чымырканып чыдадым. 5 күн дегенде ичкиликтин жайган торунан жөргөмүштүн желесинен чыккандай болуп чыктым. Ата-энеме сөз берип, мындан ары оокат кылып, жанагылардын баарына көргөзөм, Зарылбек ким экенин деп убада берип жаттым. Ошол баягы жалгыз торпокту, ата-энемдин пенсиясын чогултуп, алгачкы топтомдорумду топтоп, улам мал алып багып жаттым. Аларды чын ыкласым менен аярлап бактым. Улам семиргенин сатып, ордуна кичирээктерин алып, кайра багып, кайра саттым. Жан аябай эмгектендим. Чарчаган күндөрүм да болду, бирок чыдадым. Ого бетер күчтөнө иштедим. Ата-энемдин жүздөрүндөгү бир эсе кубануу, бир эсе бир аз кооптонгондой болгон сезимдерин көрүп турдум. Аларды биротоло ар дайым чындап кубанткым келди, бактылуу кылгым келди. Алар менин бардык айткандарыма акырына чейин ишенип, үмүт кылган эң жакын адамдарым эле. Алар эң акырында да ошол жалгыз торпогун берип, ага кошуп пенсияларын да беришип, менден үмүт үзүшкөн жок. Мага ишеништи, мага колдоо көргөзүштү. Ыйламсыроо менен акыл айтышып, ак баталарын берип жолго аттантып, чоң үмүт менен, жайылган кучак менен, зор сүйүү менен кайра тосуп алып турушту. Кээде өзлөрү да мага кошулушуп эмгектеништи, малдарга карашты. Күндөр айга, айлар жылга айланып, тез эле бутума туруп ирденип кеттим. Ата-энемдин жалбара берген ак баталары мени ого бетер шыктандырды. Сизди да унуткан жокмун. Сен да бир кезде толоорсуң, болоорсуң деген сиздин сөздөрүңүз да мага дайыма дем берип турду. Ошол 50 сомуңуз мага экинчи өмүр бергендей болду, ага. Тынымсыз эмгектин, жаркын үмүттүн, жигиттик намыстын таасири астында малдын түрү короомдо жайнап турду. Ал тургай кошумча короо жай Кашарда сатып алганга жетиштим. Эремгегин жер жебейт дегендей, үлүш жерлериме бедесеп, аны 3-4 жолудан оруп жыйып алууга жетиштим. Малга бере турган чөптүн көбү да өзүмдөн чыгып калды. Элди да таң калтырып, кыска эле убакыттын ичинде тез эле көтөрүлүп кеттим. Муну эң биринчиден мен ата-энемдин күндө бир нече жолу берген чыныгы мээрим кошулган ак баталарынын аркасында болду дейм. Анткени мен аларды чексиз сүйүп, чын жүрөгүмдөн сыйлайт элем. Ал тургай ошол байкалбай келип, мени анан биротоло ээлеп алган арактын азгырыгынан, кишенинен чыга албай кыйналып жүргөн кезимде да
аларды ичим элжирей жакшы көрчүмүн. Бирок эмнегедир күндөн күнгө аракка азгырылып, акыры анын кулуна айланып калган болчумун. Ата-энемдин мен канчалык арак ичип, аларды кыйнап жатсам да, мага үмүт арткандары, мени жээрип, кубалап салбагандары ого бетер намысыма келтирди. Аларды аядым, кадырлагым келди, бактылуу кылгым келди, бирок кыйналдым. Анан өзүмдү да жек көрдүм. Эчен ирет тилдедим. Кудайга жалынып жалбарып жардам сурадым. Ушул арактын кулчулугунан куткара көрчү, ата-энемди бактылуу кылайын. Зарлап жүрүп көргөн балдары азап алып келген Зарылбек эмес, бакыт алып келген, сыймык алып келген Зарылбек болсунчу деп ыйлаган күндөрүм көп болгон. Кудай үнүмдү укту, жардам берди, эрк берди, чыйралтты. Акыры адам болуунун жолуна салды. Адамдарда эсине келип жетишпей калгандай аралыктын ичинде мендеги өзгөрүүлөр күндөн күнгө гүлдөп өсүү жагында гана болду. Тагдырдын тамашасын карасаңыз Адыл. Бир кезде мени желкемен алып түшкөн шопур азыр менин шопурум болуп кызмат кылат. Малдарымды, чөп жемдеримди ары бери ташыйт. Башка керек маалда ата-энемди дагы ташыйт. Ал эми ошондо 30 сом бербеген, мени жаман сөздөр менен кагып силкип тилдеген аял жана башка 1-2 аял менде саанчы болуп иштешет. Короомдун чет жагына узун 2 бөлмөлүү үй салып, тигүү цехин да ачып койгом. Ал жакта да айылдаш кыз-келиндер иштешет. Ошол жердеги ошол маршруткадагы эркеги да аялы да бүгүнкү күнү мага кызмат кылышат. Уйсаап, кык чыгарышат. Бир кезде Куутумшук, Шүмшүк атка конгон болсом, азыр Зайырбек эмес, Закемин. Ошо Заке болуп калганыма сиз чоң себепкер болгонсуз. Сиздин мага болгон ишеничиңиз менин жашоомду түп тамырынан бери өзгөрттү, менин көзүмдү ачты. Бир чети жанагылардын ошо суукта мага акча бербей койгону да жакшы болуптур деп калам. Сиздей адамдын сөзүн уктум. Ошо менен чыйралдым. Зарылбек менен Адыл Саяк дагы көпкө сүйлөшүп отуруп, кийин да канча жолу жолугушуп, азыр тыгыз байланышта, жакшы карым-катнаштагы адамдар. Мурдагы Куутумшук, Шүмшүк, Алкаш, Сасык атка конгон Зарылбек азыр Заке, кожоюн, шеф деген ат менен аталып калган. Жаш жигит күлүмсүрөп, бактылуу болуп турду. Ооба, азыр аны менен дос болгусу келгендер, кудалашкысы келгендер, мен Зарылбектин колунда иштейм деп кубанып, сыймыктанып айткан адамдар көбөйгөн. Албетте, жараткан Кудай адамдардан таптакыр башкача. Ал күнөөсүн мойнуна алып, өкүнүп, тобо кылган адамды эч качан четке какпайт. Ананда ыйык жазууда жакшылык кылуу жөнүндө көптөгөн сөздөр жазылган. Ышая пайгамбардын китеби 1-бөлүм 17-аяттан 19-аятка чейин мындай сөздөр айтылган. Жакшылык кылганды үйрөнгүлө, чындыкты издегиле, эзилгендерди куткаргыла, жетимдерди коргогула, жесирлерге болушкула. Ошондон кийин гана келгиле, ошондо талкуулап көрөбүз дейт Теңир. Эгерде силердин күнөөлөрүңөр кыпкызыл болсо, мен аны аппак кардай агартам. Эгерде кочкул кызыл болсо, мен аны ак жүндөй агартам. Эгерде тилимди алууну каалап, мени уксаңар, анда жердин ырыскысынан жейсиңер. Ал эми Римдиктерге жазылган кат 2-бөлүм 6-7 аяттарда болсо минтип жазылган. Кудай ар бир адамга иштерине жараша тиешесин берет. Даңкты, урмат-сыйды жана өлбөстүктү туруктуулук менен жакшылык кылуу аркылуу издегендерге түбөлүк өмүр берет. Ошол эле Римдиктерге жазылган катта 12-бөлүм 17-аятта жамандыкка жамандык менен жооп бербегиле, тескерисинче бардык адамдардын алдында жакшылык кылууга аракеттенгиле деп жазылган. Галатиялыктарга жазылган 6-бөлүм 7-10 аяттарда мындай сөздөр бар. Алданбагыла, Кудай шылдың болбойт, анткени адам эмнени сепсе ошону орот.
Себеби өзүнүн күнөөкөр табиятына сепкен адам күнөөкөр табиятынан чирий турган нерсени алат. Ал эми рухка сепкен адам рухтан түбөлүк өмүрдү алат. Жакшылык кылып жатып кейибейли, анткени алсырап калбасак өз учурунда жыйнап алабыз. Ошондуктан убакыт барда баардыгына айрыкча ишенимибиз бирлерге жакшылык кылалы. Жакшылык кылуу жөнүндө ыйык жазууда өтө эле көп айтылган, бирок айтылган нерсени окуп же билип коюу гана жетишсиз. Биз ал сөздөрдү турмушта аткаруучу болуп жашаганга аракеттенгенибиз жакшы. Ал эми жогорудагы азыркы күндүн таржымалында айтылган Зарылбек менен ата энесинин ортосундагы мамиленин тазалыгы жана жылуулугу да Кудайды кубанта турган кырдаал. Анткени ал тууралуу ата эненин батасы тууралуу да Кудайдын сөзүндө мындай деп жазылган: Кудай теңириң берип жаткан жерде өмүрүң узун болсун десең, ата энеңди сыйла. Чыгуу китеби 20-бөлүм 12-аят. Ооба, ата энесинин батасын алган, аларды сыйлаган жана аларды урматтап кадырлаган балдар узак жашайт жана алардын иштери да ийгиликтүү болот.